Урматтуу телекөрүүчүлөр, бүгүнкү биздин көрсөтүүбүз Кыргыз Республикасынын Ош областына караштуу Маада айыл өкмөтүнүн тургуну Курманбек Адил уулу тууралуу болмокчу. Эфирде спорт көрсөтүүсү. Саламатсыздар. Кандан тартып спорттон мындай өзүңө эмне таптың? Спортко аралашып жүргөндөн баштап өзүмө кандай десем, жакшы адамдар менен сүйлөштү, жакшы ийгиликтерди, жакшы өнөрлөрдү үйрөндүм десем болот. Ошондой эле Кыргызстандын 3 жолку чемпиону болдум. Дүйнөлүк чемпионаттарда 2 жолу призер мира болдум. Ушу жетишкен ийгиликтерим. Not to be late on the mat when you're called. Let's see, red uniform Kurmanbek Adil уулу Kyrgyzstan, blue uniform Cedric Makundun France, Savutskiy Kazanchi Sergey Igabert Germany, get ready. Жаса! До конца! Кел. Делай! Молодец! Kurmanbek Adil уулу Kyrgyzstan is the winner of the match. Молодец!
спорттун артынан сен ушул канча өлкөгө бардың, кайсыл өлкөлөргө барып келдиң? Латвияга бардым, Россияга, Белоруссия, акыркы барган шаарым Япония. Ошол чет өлкөлөргө барганда башка өлкөлөрдөн сен Кыргызстандын өнүгүп өсүшүнө, спорттун өнүгүп өсүшүнө сен өзүң үчүн бир нерсе ала алдыңбы ошо башка өлкөлөрдөн? Башка өлкөлөрдөн өсүшүнө мен ала алдым. Айтсам, Японияда тазалыгы боюнча өтө сонун шаар. Спорттордун залдарын көрдүм, бардым көргөндө. Эми бизде деле максат бар. Биз дагы ошол даражага жетип, ошондой спорт залдарды куруп, ошондой спортчуларды чыгарабыз деген алда чоң-чоң максаттарыбыз бар. Сыйлыктарыңа кайрыла турган болсок, ушул жердеги сен биринчи мындай жеңишке жетишкен сыйлыктарыңы көргөзүп кетсең. Биринчи сыйлыкка жетишкеним бул 2011-жылы 22 апрель Кыргызстандын жаштар арасында самбо боюнча Чолпон Ата шаарында биринчи орунду алгам. Сен де ошондо биринчи орунду алганда толкундануу болду. Буга чейин катышкан эмессиң да андай мелдештерге? Биринчи эң чоң карьерга чыкканым Чолпон Ата болгон. Мен утуп алып, толкунгандан өзүм ишенген эмесмин да. Мен ушуну Кыргызстан немесин уттум, чемпионатын деп өзүм өтө сүйүнгөнмүн. Толкундануу болгон. Жетишкен ийгиликтерим бул Байой самбо деп. Байой самбодон биринчи место алгам. Бул күтүүсүздөн болду десем деле болот мага. Мен бул Бишкекте Кожомкулда өткөн. Мен самбого даярданып баргам. Анан бир күн алдым Байой самбо болгондуктан Байой самбого түшүп, Байой самбону утуп алгам. Памжыгам. Спортко аралашкан адамдардын кээ бирлери мындай үй бүлөсүн унутуп, терс көрүнүштөргө, мындай терс чөйрөлөргө аралашып кетет да. Сенде андай болгон жокпу? Жок. Менде андай нерсе болгон жок. Бизде негеден? Бизде атам баштаганда эле айтчу, сен элдин керегине жараган болушуң керек. Жакшы адамдар менен гана жүрдүм. Дейтем. Мен депутаттар менен, башкалар менен жүрдүм. Бирок андай жолдорго алар баштаган жок да. Жалаң гана жакшы насаттарын айтып, жакшы жолдорго багыттады. Сенин оюңча спортсмен кандай адам болуш керек негизи эле? Спортсмен деген адам кандай мүнөзгө ээ болуш керек? Спортсмен деген өтө жөнөкөй адам болуш керек, элге үлгү болуш керек. Өсүп келаткан, биринчиден өсүп келаткан жаштарга үлгү болуш керек. Спортсменмин деп эми мындай физический жактан көргөзүү, ол кылыш, ол немеге жатпайт. Спортсмен болуп жаштар өсүп келатат. Өсүп келаткан жаштарга үлгү болуп, мен келечекте ушундай спортсмен болом, анда болом деп үлгү болуш керек. Келечекте же башка коомдо спортту түшүнбөгөн адамдар, спортсмен болсо ушундай болуп кетет экен деген үлгү калбаш керек да мындай элдердечи. Ошон үчүн мындай алсыздарга жардам бериш керек. Өтө жөнөкөй жана ушу өзүнүн үйлөнгөн өнөрүн өсүп келаткан жаштарга
мындай айтчанда тартуулаш керек да. Эр жигит ата энесинин жана туугандарынын гана сыймыгы эмес, эр жигит өз өлкөсүнүн, тактап айтканда кыргыз элинин сыймыгы болуусу зарыл. Уул баланы эли жерине кызмат кылсын деп тарбиялайт экенсиң. Ошондуктан биз дагы уулубуздун багындырган ийгиликтерине кубануу менен сыймыктанабыз, дейт атасы Курбаналиев Адил. Чемпион болуп неме болганда ошол бул чемпиону кыргыз эли туугандарыбыз бүт бар жогу ошо сыймыктануу менен неме кылабыз, сыймыктанабыз. Келечеги алдыда дагы ошо ийгиликтер жарачына биз ошо ишенебиз. Бул баланы эми ошо эли жер үчүн ошо намыска төрөлөт экен, ошо намыс алып берип атат ошо. Ошого мен уулума аябай сыймыктанам. Мындай үзүлүп калбай, мындай серьезный да. Тез. Сал куроккан жүгүрүп келип кайрадан тез этмек да. Чыңар. Всё, направо, менин булмаш, чукаш. Тез. Дүйнөнүн 2 жолку чемпиону жана Кыргызстандын бир канча жолку чемпиону, Азиянын, Европанын чемпиондору жана ушу Курманбек агабыз ушул жерде бизге көптөгөн нерселерди үйрөтүшүп, Курманбек агабыздын артынан биз көп нерселерди үйрөнүп, Курманбек агабыздын эми биз эмнесин үлгү тутабыз, ошо өзүнүн неметеге ушу мелдеште көрсөткөндүгү жөнүндө, мелдеште көрсөткөн өзүнүн кубаттуулугу жөнүндө. Бу айта кетсек, Курманбек агабыздын кубаттуулугу бу элде жок десек болот. Бу башкача нерсе бар. Курманбек агабызга бу Аллах Таала берген да бир күч кубатты. Башкача да. Башка спортсмендерден айырмачылыгы талыкпас, ушу калтырбайт, дайыма формада жүрөт. Ушу мастер толтурдум, международный мастер-класс болду. Ошентсе да калтырбастан келип бизге билгенин үйрөтүп, билген нерсесин бизге үйрөтүп, иним мынаны кыл, ананы кыл деп бизге болгон нерсесин бөлүшүп турат ар дайым. Бу Курманбек агабыз тренировка бүткөндөн кийин да өзүнүн өжөрлүгүн көрсөтүп, талыкпастан мээнет кылат. Багы мээнеткеч, өжөр. Ошондуктан ушундай ийгиликтерге жетишип жатат деп ойлойм. Урматтуу телекөрүүчүлөр, биз азыр бүгүнкү каарманыбыз Курманбектин агайы машыктыруучусу, көптөгөн чемпиондордун, Кыргызстандын көптөгөн чемпиондорунун машыктыруучусу Махмудов Жунус агайыбыздан ушул Курманбек тууралуу сурап көрсөк, агай айтсаңыз, ушул Курманбектин сизге келгенден баштап, спортко келгенден баштап кандай өзгөчөлүктөрү байкалды, кандай жетишкендиктерге жетишти, ошону биздин телекөрүүчүлөргө айта кетсеңиз. Жакшы. Бул Адил уулу Курманбек 2009 жылы Ош шаарына келип, Ош технологиялык университетине биринчи курсуна студент болуп келгенден баштап, 2009 жылдан баштап бизге Алыш ден соолук чоңой борборуна самбо күрөшүнө келип жазылып, ошол жылдан бери машыктырабыз. Анын өзгөчөлүгү бул бизге мындай айтканда оңой эле болду да машыктырган. Анткени ал физикалык жактан өтө чың бала экен, өзүнө бир максат койгон бала, эрктүү бала. Ал мындай күчтүүлүгү, эрктүүлүгү мен ойлоймун, атасы улакчы экен, өзү эле улакчы. Бул кыргыздын балдарынын бир өзгөчөлүгү болуп эсептелинсе керек. 3-4 ай машыккандан кийин эле Курманбек
калган өзүнүн мурда машыгып жүргөн балдар менен тең күрөшүп калды. 82 кг салмакта биздин алыш залында өтө күчтүү балдар бар. Бул ошол менен тең күрөшүп, биринчи Кыргызстандын биринчилигинде күрөшкөн учурда деле Кыргызстанды жеңип алды биринчилигине. Бул 2010 жылы туура келди. Кыргызстандын биринчилигин жеңип, андан кийин эл аралык мелдештерге катыша баштады. Бизге ушунусу менен бир өзгөчөлөнүп жеңилирээк болду. Мисалы, сиз жана Курманбекке да суроо берип кеттим да. Спортсмен деген эми сиз машыктыруучу катары айтсаңыз, спортсмен өзү деги эле кандай болуш керек негизи? Спорт чөйрөсүндө жүргөндөргө, спортчуларга мен айтып кетет элем, ушул Курманбектей кичпейил, бир өзгөчөлөнүп, физикалык жактан даярданып дайыма, анан өзүнүн машыктыруучуларынын койгон мындай задачасы деп коебу, орустарда айтканда, талабыны так өз убагында аткарып турса, Курманбекке окшоп чоң ийгиликтерге жетишет. Мен айтып кетет элем дагы Курманбек бул баягы өзгөчөлүгүнө айткандын себеби бул ушунусу менен бүткүл дүйнөлүк аренага тааныла баштады. Кыргызстандын биринчилигин утту, Азиянын биринчилигин утту 2012 жылы. 2013 жылдан баштап дүйнөлүк мелдештерде 3-чү орунду, 2-чи орунду ээлеп, эл аралык даражадагы спорттун чебери деген наамга жетишти. Бул биздин залда биринчи жолу тарыхта эл аралык даражадагы спорттун чебери деген наамга жетишти. Бул чоң ийгилик. Ошон үчүн мен айтып өтүп кетем, спорт чөйрөсүндө спорт менен машыккан балдар, кичпейил, машыктыруучуларынын айткандарын талаптарын ордуна коюп, өз убагында, анан бир максат менен машыкса, максатсыз бул канча аракеттенбе, бул өзүнчө немеге ийгиликке жетиш кыйын. Чоң максат коюш керек. Максатыны так аткарып жүрсө, максатка жетет. Ушул жерде дагы бир суроо, ушул сиздин окуучуларыңыз ошондой жогорку деңгээлдеги жетишкендиктерге жетишкенде сизде кандай сезимдер пайда болот? Бул мисалы ошо Курманбек дүйнөнүн чемпиону болгондо кандай сезимде болдуңуз? Бул өзүнчө бир башкача. Бул ичиңдеги бардык сезимдердин эң сезими. Бул өзүңдүн уулуңдай көрүп каласың да баланы. Ушунча тарбиялагандан кийин өзүңдүн балаң кандайдыр бир чоң деңгээлге жетишип, сенин бардык эмгегиңин жыйынтыгы болуп эсептелинет да. Ушунча жыл, канча жыл эмгектенбе, ал өзүнчө бир жыйынтык бербесе, анда сен чарчайсың. Бул значит өзүнчө бир сезим да, чыныгы сезим. Бул өзүнчө бир бакыт деп эсептейм. Мисалы кыргызда айтып коет го, баягы машыктыруучунун устатын атасынан да жогору коюш керек, негизи түшүнгөн адамга дейт да. Ошондой эле сизди да Курманбек кандай жакшы мындай сыйлайбы адам катары? Мен өзүмүн ишимде как тренер-педагог катары бул биринчиден ар бир машыктыруучунун, ар бир мугалимдин өзүнүн милдети. Бул тарбиялоо, үйдө тарбияланабы, баягы немелерде, садиктерде тарбияланабы, бала кайсыл жерде тарбияланып аткан болсо, тарбиячы, бул машыктыруучу, бул мугалим, бул тарбия иштерин алып барыш керек. Эгерде өзүнүн тарбияланып аткан баласы аны ызаттап өз ордуна койуп болсо, бул мен ойлойм ошол мугалимдин айыбы. Курманбек бул келгенден баштап кичүүнү урматтап, ызаттап, бул жерде иштегендердин баардыгын өз ордуна коюп, сыйлап, бир гана эле бир спорт менен машыгып эле өзүнчө неме кылбай, жок. Бул өзүнчө бир тарбиянын ээси. Үйүндө да жакшы тарбия көргөн, бул жерде да өзүнчө бир тарбия көргөн бала. Ошон үчүн өз ордуна коюп ызаттайт. Демек Курманбектен үмүтүңүз чоң экен да. Ооба, бул баладан үмүтүбүз чоң, анткени бул качандыр бир спортту таштаган учурда деле ошол биздин берген эмгектерибизди бая айтып өткөнгө атадан улук деп, жок. Атадан улук десек сал неме болуп кетиши мүмкүн, бийигирээк. Бул атадан кийинки эле атабыз. Биз бардыгыбызга, бардык балдарга, бир гана Курманбек эмес, бардык балдарга биз экинчи атабыз. Ошон үчүн экинчи атадай тарбия беребиз. Үмүтүбүз чоң, өзүнүн биз берген тарбияны бул келечек муундарга, жаштарга тарбия берип бизге жардам берет деген ойдобуз, чоң ойдобуз. Рахмат. Рахмат. Курманбек, азыр биздин телекөрүүчүлөргө өзүң ыкманган мындай көргөзүп өтпөйсүңбү?
эле. Көбүнчө сен кайсы ыкманы колдоносуң? Мировой чемпионаттарда ошолордо кайсы ыкмаларды колдоносуң? Мен көбүнчө проход менен жамбашты колдоном. Ошондон биринчи жамбашты көргөзүп берейин. Жамбаш болгондо биринчи захват чыканактан бияк кармалат. Бул жерден кармаш керек, Мына колду мындайдан кармайсың. Себеби бияктан кармасаң тарта албай каласың. Бияктан кармаганда тартышасың. Экинчи пут барат. Пут барганда кол өзү келет. Жамбаш. Кетти. Ушерде болот. Уже бул жерде таяр бросок. Каласаң удержание бассаң болот, каласаң болевой тартсаң болот. Бул азыр кайсы спорттун ыкмасы? Дзюдонунбу же вольный эркин күрөштүнбү, кайсынын? Бул Самбонунбу? Самбого деле кете берет. Дзюдого да кетет. Эркин күрөшкө деле кете берет. Баары самбодо көбүнчө колдонуучу приемдор. Негизинен күрөштүк экен да? Кийинкиси ушул жерден эле проход. Күрөштөсүң, уже келдиң. Бул деле 4 балл болот. Каласаң путка болевой. Уже болевой кет. Путту мыйры катырасың. Бул путту тээп алыш керекпи? Болду. Демек жыгып эле койбостон мындай кайрып ыкмаларына колдонот экенсиңер да? Жыгып 4 балл аласың, кайрып ыкмасы менен болсо таптаганыңда победа. Жеңесиң да. Ушул эле ыкмаларга мисалы да, ушул эле ыкмаларга мындай коргонуу ыкмалар барбы? Карама каршы. Бул коргонуу ыкмалары бар. Мисалы азыр бутты кайрып атпайсыңбы сен? Буну Сен көргөзүп бербейсиңби, мен кайрысам, мисалы. Муну кандай кылам? Нени? Бутту бул жака. Коргонуу ыкмасы сөзсүз жакага жетиш керек. Каршылаштың. Самопканы кармаш керек. Уже өзүн тартыш керек. Өзүнүн бутун кайрып кеткен. Еще путту чыгарыш керек сөз. Буна өзүнүн ыкмасы кайра чыгасың. Кайра өзүн басып каласың. Буну 20 секунд басып турсаң 4 балл. Кайра эле. 4 балга иштейт экен да, 20 секунд тургузбай. Тургузбай, кыймылдатпай басып турсаң. Келечекте ойлорум спортто ушунча аракет кылдым. Ушу мирде дүйнөлүк чемпионатта Кыргызстандын желегин биринчи тепкичке жеткирип, желбиреткен максатым бар. Андан кийин да максаттар келечектеги жаштарды тарбиялап, Кыргыздын алдына алып чыгыш. Ошо келечектеги жаштарды тарбиялап, өзүмдө болгон өнөрлөрдү ошо жаштарга айнап, чоң спорт комплекстерди салып, самбону эмес, бүтүн Кыргызстанда болуп аткан спорттун видтерин өнүктүрүү максатым. Жана Кыргызстандагы олимпийский чемпион мирлерди тарбиялап чыгарыш. Менин эң негизги максатым Кыргызстандагы кандай спортту болбосун өнүктүрүү жана Кыргыздын улуттук спортторун дүйнө жүзүнө алып чыгуу. Ошо бирден бир максатым. Бул чыканактан кармайбы? Бул жакты белден. Путту киргизесиз, ушо кол амжылат. Колду кичине жылдырың. Уже кетти, экинчи путтап келдиң. Уже мен жеңдим да? Победа ошо жеңдиң. Рахмат. Мына урматтуу телекөрүүчүлөр, ушул Курманбектен бир ыкма үйрөнүп алдым, күрөштүн ыкмасын. Болгондо дагы сразу жеңишке жетишкен ыкманы үйрөнүп алдым. Бүгүнкү көрсөтүүбүз урматтуу телекөрүүчүлөр ушуну менен соңуна чыгат. Кийинки көрсөтүүгө чейин жолугушканча саламатта калыңыздар.